Кыргызстандыктар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге биз Оренбургдагы кыргызстандыктар биринчиден чоң ыраазычылык айтуу менен бирге каалоо тилегибизди айтсак, гуманитардык жардамды өкмөт тарабынан түзүлүп, өзгөчө кырдаал министрлиги алып келип, бүгүн Оренбург элине мына таратып берип жаткан убагы биз ошол нерсени көрүп туруп, терең ыраазычылыгыбызды айтабыз сизге, өкмөткө, жалпы эле кыргыз элине. Биз Оренбургдагы жашаган чакан жамаатыбыз убагында Оренбург областындагы жакшылыгын көргөнбүз. Себеп дегенде 20-жылы пандемия убагында миңдеген кыргызстандыктар ушул Оренбург областында калып, өзгөчө кырдаал түзүлүп, ошондо ушул жактагы жергиликтүү бийлик баардык кыргыздарга жакшылыкка жардам берген. Ошонун акыбети кайтты десек болот. Бүгүнкү күндөгү Оренбург эли дагы абдан ыраазы. Жылак эле кыргыздар эмес, баардык Оренбург областындагы жашоочулары. Дагы бир жолу кыргыз элине, кыргыз өкмөтүнө жана сизге, урматтуу Садыр Нуркожоевич, чоң ыраазычылык, чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, биз азыр жалпыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргызстандан чыккан гуманитардык жардам Россиянын Оренбург облусунда аман-эсен жетип, кыргыз элинин атынан келген аманатты тапшырдык. Мына ушул келген жүрүштүн алкагында мына тарыхый шаар болуп эсептелген Оренбургдун дагы айрым жерлерине барууга жетиштик. Мисалы, бул жерди көрүп турсаңыздар, Урал дарыясы жээк экен. Урал дарыясынын жээгиндеги Беловка деген аянтта набережная көчөсүндө экен. Азыр сиздерге көргөзөйүн. Ушул көчөдө кадимки кыргыз мамлекетинин түптөгөндөрүнүн бири Жусуп Абдрахманов мына ушул үйдө жашаган экен. 1935 жылдан 1937 жылы жана Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн кызы Лейна ушул үйдө төрөлгөн экен. Бул жерде, тарыхый жерде, мына ушул биздин Кыргызстандагы тарыхчылар, ошол эле учурдагы Оренбургда жашаган кыргызстандык мекендештерибиз демилгелеп, тарыхый булактарды алып чыгып, анан кийин мына ушул тактаны орноткон экен. Рахмат силерге, жолуңар шылыр болсун, жолуңар кабыр болсун. Эл журтка салам айткыла, кыргыз элибиз өнүккөн мамлекеттен өсүүнү көрүн. Амин.